Мынакей азыркы депутаттарыбыздын беттери бетон эле болуп калды. Мына ачыгын айтканда мынакей рекламный шиттер өздөрү көрсөтүп башташты мынакей. Бул жарнак партиялардын азыркы жүзүн чагылдырган күзгү болуп калды. Бишкектин көчөлөрүнүн бетин бербей, жаандан кийинки козгарындай жайнап чыккан көрнөк жарнактар шаарды кызыл-тазыл түскө боёду. Калааны көрктөп эле тим болбостон көпчүлүктү эрксизден жылмайтып көңүлдү көтөрдү. Көчөгө илинген көрнөк жарнактарда жазылган ураандардын маани маңызы тайкы, эч кандай ойду камтыбаган аз келгенсип, андагы ор койгон каталар көңүлдү ирээжитет. Келечекте депутат болуп, мыйзам чыгара турган адамдардын мындай элешемдиги коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Буларды карап туруп кээде таң каласың да. Булардын же штабта иштеген балдардын билими 7-эле класстык деңгээлдеби, же жогорку окууту бүткөн балдар, кыздар барбы? Баннерлерин карап көрсөңүз, жана мен айткандай, жыдып калган баягы эски сөздөр. Мисалы, Евразия менен биз билимдикпиз дейт. Бул эмне деген түшүндүрөт? Евразиянын ортосундагы биз жүрөгүбүз дейт. Биз кантип жүрөгү болобуз? Бул деген илгертен келе жаткан эле Аскар Акаевдин убагында айтылган сөз болчу. Анан менин оюмча булар тиги мигранттардын эле шайлоо добуштарын алайын деген аракет болсо керек деп ойлоп коесуң да. Партиялардын жүзүн чагылдырган көрнөк жарнактарды чыгаруунун өз эрежеси бар. Мындай жерге талапкерлердин көз тайгылткан сүрөттөрүн чыгарып туруп, ойго келген кооз сөздүн маанисине карабай жазып коюу шайлоочуларга жакшы деле таасир этпейт. Анда партиянын программасынын жалпы багытын чагылдырган, кыска-нуска, бирок мааниси терең сөз айкашы болуусу керек. Айрымдар минтип ойлонуудан да эринип, башка мекемелердин слоганын уурдап өздөрүнө чаптап алганы сынга кабылууда. Биринчи жолу жанагы жүрөгүмдө Кыргызстан деп турат, ошондо ошо жазган арифинен неме ката кеткен. Бул башка мамлекеттен даярдалса керек. Ошо себептен туура эмес кеткен. Бул биринчиси. Экинчиси болсо ушул булардын өздөрүнүн койгон мындай кандай бир чакырыгыбы же өздөрүнүн баягы статусуна келтире турган эмеси туура алыш керек болчу. Бул дагы уурдалган нерсе деп ойлойм да мен. Бул слоган Санжира радиосунуку деп угуп жүргөнбүз да. Бул да туура эмес. Бул мына башталганда эле ушундай каталарды кетирип аткандан кийин билбейм кийин кандай болот. Буга чейин өлкөнүн коомдук иштерине аралашып, элге кызмат кылган адамдар партиялардын үгүт иштерине чуркап жүрүшөт. Бирок ошолор партияга кызмат кылардан мурда эне тилдин тагдырына күйгөн болсо, минтип өздөрү да уят болбойт эле. Тилибизде аянычтуу абалга кептелмек эмес. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча биринчи ошол закон чыгара турган, мыйзам чыгара турган, ошолорго багыт бере турган идеология иштери болуш керек. Аны ким кылат? Аны эки эле багыт кылат. Мамлекеттик эки багыт. Бир багыты президенттин колунда, бир багыты ушу депутаттардын колунда. Калгандары аткаруучулар. Буларда илеп белгиси да жок, чекити да жок, үтүрү да жок, тиреси да жок. Ансас келген дагы сөздөрдүн бир топ жерлеринде катада жазып коюп атышат. Анан баннерден чыгып кеткенден кийин эми 15 күн турат экен, тура берсин деген сөздү укпадымбы? Адатта шаардын көчөлөрүнө көрнөк жарнак же такта илерден мурда тил комиссиясынын көзөмөлүнөн өтүп, андан соң Бишкек мэриясынын бөлүмүнөн уруксаат алууга тийиш эле. Бирок келечекте мыйзам чыгарабыз деп бараткан талапкерлер өздөрү мыйзамды сыйлабаса, кимдин эмне милдет аткараарын так билбесе, окуучулар кетирбей турган каталарга жол берилсе, биздин тагдырыбызды чечүүгө бел байлагандар кимдер деп сарсанаа болбой койбойсуң. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.